Президент Алмазбек Атамбаев учурда иш сапары менен Европада жүрөт. Акыркы 6-жылы кетип бараткан президенттин бул Европага болгон 3-чү сапары. Бельгиянын борбору Брюсселде өтүп жаткан Евробиримдиктин жетекчилери менен жолугушууда эң башкы маселе быйыл күздө өтүүчү президенттик шайлоо болду. Евробиримдиктин төрагасы Дональд Туск Алмазбек Атамбаевдин мураскер дайындабасына кызыкты. Переживаю, что будет со страной. Потому что сегодня реально не знаю, кто будет следующий президент. У нас по закону выборы в 3 воскресенье ноября. I hope that at least you know who will be the next president, who will be your successor. Ну, я надеюсь, что хотя бы вы знаете, кто будет следующим президентом и вашим преемником. Я не знаю. У нас реально честные выборы. Евробиримдиктин Кыргызстанда таза шайлоо өтөөрүндө шеги бар сыяктуу. Себеби Алмазбек Атамбаевдин 2-чи жолугушуусунда да биримдиктин башкы дипломаты Федерика Могерини таза шайлоо өтүшү керектигин эскертти. Алмазбек Атамбаев Чыңгыз Айтматовдун архивдик материалдарын өткөзүп алуу аземинде күзүндө өзү менен кошо эски саясатчыларды ала кетээрин айтты. Бирок кимди жана каякка ала кетээрин айткан жок. Батыраак эле тазаланса экен деп Кудайдан тилеп атабыз, Кудай буйруса. Жылдын аягында мен кеткенде бир тобун кошо ала кетсем депчи тазалап Кыргызстанды. Атамбаевди Брюсселде Азимжан Аскаров боюнча сот иштерин адилет жүргүзүүнү талап кылган топ транспаранттарды көтөрүп тозуп алды. Евробиримдиктин жетекчилери менен жолугушууда бул маселе көп көтөрүлгөнү белгилүү болду. Алмазбек Атамбаевдин Европага болгон 3-чү сапарын Кыргызстандын официалдуу адамдары өтө маанилүү сапар катары сыпатташууда. Бирок мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов Евробиримдик барам деген өлкө башчыларынын баардыгын жылмайып тозуп алып, ысык чайын берип, узатып берин айтат. Они как бы отмечают, что это здорово, что это хорошо, но вообще в дипломатии, знаете, конкретика всегда больше ценилась. И правила такие: если руководитель страны едет, все улыбаются, все жмут руки, говорят хорошие слова, дают ужины. И, значит, то есть протокольная часть она всегда была. И если руководитель любой страны, не только Кыргызстан, если он захочет в Европейский Союз приехать, они будут рады. Ушундай эле ойду Эркин Европа үн алгысынын кабарчысы Рикардо Жозвека да карманат. Анын айтуусунда Бишкек ойлогондой Кыргызстан же башка Орто Азия мамлекеттери Брюссель үчүн күн тартибиндеги башкы маселе эмес. Марат Төлөмүш уулу, Ринат Элеманов, Сентябрь.